Кыргыз-Тажик чегарасындагы соңку 2 рет жүз берген куралдуу кагылыштан 2 өлкөдөн ондогон адам мерт кетип, Кыргызстан чегарасын бир тараптуу жапкан. 2021 жылдын май айынан бери соода сатык, карым-катнаш ал эле эмес туугандык байланыштарда токтоду. Өлдү нетти мааракалар уям барганыбыз жок, олар бизге келген жок. Эл дагы эле чарчаган. Булардын деле эли чарчаган, биздин деле эл кыйналып чарчады. Азыркы күндө эки тарап тең пайда көрүп аткан жок деп ойлойм. Чегара чечилгенден кийин сөзсүз түрдө бизде бүгүнкү күндөгү жабык турган бүт көзөмөл өткөрүү жайлары ачылат. 62 жаштагы Нурулла Алимов Лейлек районунун Тажикстандан бир эле трасса бөлүп турган Борбордук айылынын тургуну. 3 уулун кошуна өлкөгө куда түшүп үйлөндүргөн. 2021 жылдын апрель айынын соңундагы куралдуу кагылыштан бери чегаранын жабылгандан келиндери төркүнүнө бара албай, туугандык катнаш алыстады. Өткөн жылдагы сентябрь окуясы да буга кошумча болгон. 2 жылдан бери барды келдиби жок. Мен атам энесиям Тажикстандан. Шолор менен туугандар менен барды келдиби жок. Өлдү нетти мааракалар уям барганыбыз жок, олар бизге келген жок. Эми өкүнүштүү. Боорум ооруйт. Бир мен эмес, бүтүн элге боорум ооруйт бул. Окуялар чегарага жакын жайгашкан айылдарда экономикага да таасирин тийгизбей койгон жок. Баткен районунун Көкташ айылында чакан ишкана ачып, жумуш орундарын түзгөн Нурбек Сапарбаев да бул көйгөйдүн зыянын тартып жатыптыр. Акыркы жылдары анын кардарлары азайып кеткенин айтты. Ушул чегарадагы кырдаал биздин ишмердүүлүгүбүзгө аябай эле таасирин тийгизип атат. Терс таасирин тийгизип атат. Себеби биз бул жерде 3-4 балдар иштейт эле. Анан ушул кардарларыбыз көпчүлүгү ушул чегарадан болчу. Анан ошолор азыр ошол 42 жылдан бери болгон окуялардан кийин баягындай көңүлү калып калды, кандай болду, баягы уже азайып кетти да кардарларчы. Буга чейин Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасына жакын жерлерде атайын базарлар ачылып, соода мамилелери да тыгыз болуп келген. Баткен районунун аймагындагы өрүктү негизинен тажик соодагерлери сатып алчу. Бул мамилелер 2021 жылдын май айында толугу менен үзүлүп, Кыргыз өкмөтү олуттуу маселелер чечилмейинче Кыргыз-Тажик чегарасындагы кыймылды толук токтотуу тууралуу чечим кабыл алган. Азыркы учурда буйруса эки өлкөдөгү өкмөттөр аралыктагы комиссия иштеп жатат. Ошонун натыйжасында эгер чегаралар чечилип калса, биз тез арада эле чегаралар ачылып, бири-бирибизге болгон туугандык, катташтык жана соода саттыктар калыбына келет. Чегара окуясы катталган сайын адам өлүмүнүн саны көбөйүп, масштабы да чоңоюп жатат. Учурунда алдын алып, эки тараптын ортосундагы мамилени чыңдабаса, жагдай азыркыдан да оорлошу мүмкүндүгүн айткан дин кызматкерлери демилге көтөрүп, мечиттерде жолугушууларды өткөрүп жатышат. Бул аракет эки тараптын тонгон мамилесин жеңилдетүүгө алгачкы кадам болууда. Мамилени калыбына келтирүүгө Тажикстан тараптан да ынтызарлык бар. Жайкын тургундар ымаланын мурдакы абалга кайтуусун күтүп жатышат. Бүгүнкү күнү дин бириктирбесе, башка нерсе байлык бийлик бириктирбейт адам баласына. Ошол себептүү бүгүнкү күнү биз жакшы Аллах Тааладан суранып, дуа кылып, ушундай бир аракет кылып атабыз. Кудай буйруса, ошол дин аркылуу себеби мусулман элбиз да. Биздин мазхаб Ханафи болсо, булардыкы деле Ханафи, бир мазхабтын, бир калиманын астындагы элдерибиз. Ошого иншалла дин аркылуу сөзсүз биригебиз деген үмүтүбүз бар.
bizim prezidentdan başlap ahırgi xizmat, davlat xizmatchilari sizlar nima ish qilsangizlar ham shu Qirg'izistondan tinchlik, tatuvlik va do'stlikni qaytaringizlar deb bizni jo'natdilar. Shuning uchun biz keldik inshaalloh. Kecha qirg'iz tug'anlar bizga qo'noqqa o'tdi. Bugun biz keldik, alhamdulillah biz xursandmiz bu Qirg'iziston yelidan. Ana ertenda sizlar bizga o'tdingizlar, buni to'xtatmaylik. Shu barda keldini to'xtatmasak inshaalloh o'rtamizda yaxshi bo'ladi-dan. Bozorlarimiz ochilsa, granitsalar ochilsa, inshaalloh o'rtada boshqa fitnalar bo'lmaydi-da. Assalomu alaykum. Chegaradagi akırkı окуя жүз бергенine 4 aydan aşuğun vaqt öttü. Andan beri iki taraptan biйлик өкүлдөрү гана жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрбөсө, жайкын тургундардын катташуусуна мүмкүнчүлүк түзүлө элек. Ынтымакты калыбына келтирип, ымаланы дурустоо үчүн ким экенине карабай аракет көрүү учур талабы экенин айтышат. Şu ötken bo'lganlarga biz hamma Tojikiston xalqi bizden ötken bo'ldi, ötken bo'lsa kechirim so'rab va o'tganlarda endi bir-birimizni Alloh uchun kechirib, ana ayandamizni yaxshi qilishimiz kerakdan. Qarang, burun bunday bo'lgandan iki xalqlar sögüşken, ondan keyin bir-biriga tash atgan, ondan keyin o'qqa o'tdikdan. Agar buning oldini olmasak, bundan keyin jamon bo'lishi, Xudo ko'rsatmasin, bo'lishi mumkindan. Shuga biz Tojikiston yerlari dayar, faqat do'stlik, intipatchilikqa inshaalloh. Chegarabız jabık. Эки тарапка тең зыян тийип атат. Лейлек районунун чегарада жайгашкан Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн тургуну активист Сарвар Турдубаев бийлик биринчи кезекте талаштуу болуп жаткан чегараны тактап, коопсуздукту гана көзөмөлгө алышын, мамилелерге шарт жаратуусун каалайт. Карым-катнашты чектеп, мамилени өзү эки тарапка тең утуга алып келбестигин айтат. Мамлекет тараптан эми ошону чечиш керек. Ошону тактап, точно жаап салыш керек деп айтпаймын мен. Себеби это глупо. Эки тараптан тең акылдуу иш болбойт. Жабып алганыбыз бири-бирибизден тарынып алып, баягы кедей тарынса куржуна зыян деген эле сөз болуп атат да. Биз тактап, точно билип, эч кимге 1 сантиметр да өзүбүздүн жерибизди бербей, но мураса кылып чечип алып туруп, дальше жакшы коңшудай жашашыбыз керек.